Кыргыз кодекси. Конок. Кудай конок. Бул бейтаныш адамдардын жол жүрүп келе жатып күтүлбөгөн жерден үйгө түшүүсү. Ал өзүнүн кудай конок экенин айтат же айтпай да коет. Үй ээси болгон мүмкүнчүлүгү менен аны сыйлоого аракеттенет. Мындай конокту элибиз жогору баалашкан. Аны Кудайым өзү жибергенде, кызыр түнөп кеткенде сезишкен. Элибиздин сыйын, пейилин эч нерсе менен өлчөөгө болбойт. Келгенче мейман уялат, келгенден кийин үй ээси уялат. Адептүүлүктүн салтында бирөөнүн айылына, үйүнө барууда адам кысынат, өзүн коомой сезиши ыктымал. Тартынып барып түшүү ыймандуулук. Ала бармандатып айылды аралай чаап, бейтаныш жерге түшүү аброй эмес. Үй ээси мейман экенин билет, туят. Чыгып атын алат, эшик ачат, үйгө киргизет, төргө чыгарат. Ал жайын сурашкан соң конок да өзүн кенен сезет. Жаркылдап турган үй ээсинин улам денеси жайылат. Эми